Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын жаш мугалимдер мектеби. Сабакты даярдаган башталгыч класстын мугалими Нуралиева Назгүл Юнусовна. Саламатсыздарбы, жаш мугалимдер мектебинин угуучулары. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадамиров агайдын Устаттык өнөрү китебинин жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, аларды түзөтүү жөнүндө деген темада сөз болмокчу. Жаңы темадагы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, аларды түзөтүү жөнүндө. Жаңы темага үйдөн даярданууда мугалимде кемчилик көп болот. Алар биринчиден терең, ар тараптуу даярданбайт, темага тиешелүү илимий, популярдык методикалык китептерди үйрөнбөйт, кошумча адабияттан пайдаланбайт, теманын максатын аныктап, план конспект түзбөйт. Окуучулар түшүнүүсү, өздөштүрүүсү кыйын болгон жерлерин аныктап, аларды жеткирүү жолун алдын ала таап албайт. Демек, биздин класстагы сабагыбыз үйдө даярдануу этабында эле жарым болот. Анан дагы биз окуучулар түшүнбөйт, окубайт деп капа болобуз. Алардын өздөштүрбөөсүнө, кызыкпоосуна көпчүлүк учурда себепчи болобуз. Жаңы теманын түшүндүрүүнүн негизин информация берүү, түшүндүрүү түзөт. Биз көбүнчө бир түрдө жаңы теманы түшүндүрөбүз. Кызыктуу, түрдүү, табышмактуу жолдору көбүнчө пайдаланылбайт. Алгачкы кемчилик теманын максаты, милдети, планы окуучуларга сабакта айтылып же доскага жазылбайт. Эгер булар жазылып же айтылса, ошондо окуучулар түшүнүү процессинде мугалимди аң сезимди ээрчип, акыл иштетип, баскычтан баскычка өтүп барат. Өзүбүз терең бышык билбегенибиз үчүн так, даана, логикалуу, системалуу түшүндүрө албайбыз. Өзүбүздө билим аз болгон үчүн аз эле маселени көп сөз менен айтып, окуучуларды тажатабыз. Өзүбүз араң түшүнөбүз, ошон үчүн окуучуларга түшүндүрө албайбыз. Түшүндүрүп жатып, адашып, окуучуларды да адаштырып, логиканы бузабыз. Шашып, тез, кыйкырып сүйлөйбүз, өтө жай, паузага жол берип сүйлөйбүз. Мындайда окуучулар ойду жоготуп коет. Теманы үстүртөн билебиз, бирок толук өздөштүрө албаганбыз. Ошон үчүн түрдүү методдорду пайдаланып, эркин иш жүргүзө албайбыз. Билимибиз бош. Ошол үчүн китептен мугалимдин столунан алыстап, класста эркин аралап, күзөтүп жүрүп түшүндүрө албайбыз. Үй тапшырмасын текшерүүнү туура эмес уюштуруп, убакытты кетирип, жаңы теманы звонок болот деп шашылып, эптеп айтабыз. Окуучулар түшүнбөйт, татаал жерлерин өздөштүрө албайт. Класс сабакка даяр эмес келсе, ачууланып, тилдеп, алардын да, өзүбүздүн да маанайыбызды бузабыз. Класстагы моралдык, психологиялык климатты бузуп алып, сабак өтөбүз. Биз окуучуларга өчөшүп, алар бизге өчөшүп олтуруп, жаңы тема өтөбүз. Натыйжасында тема өздөштүрө албайт. Айрым сөздөрүбүзгө окуучулар түшүнбөйт. Теманы түшүндүрүүдө негизги талаптар: класстагы балдардын баардыгы, ар бири жаңы теманы кабылдап, өздөштүрүүсүнө кунт салып, күзөтүп, байкап, контролдоп баруу. Көпчүлүк мугалимдер теманы түшүндүрүүдө өзү менен өзү же жакшы уккан 1-2 окуучу менен болуп, калган окуучуларды контролдон, көңүлдөн сыртта калтырат. Эмки сабакта ошол окуучулар теманы билбейт. Жаңы теманы түшүндүрүүдө өзгөчө төмөнкүлөргө көңүл буруу зарыл. Сабактын башында айтылган максаттын акырына чейин окуучуларды алып баруу, сабакта пландаштырылгандардын баарына жетишүүгө аракет кылуу, бир эле жаңы теманы түшүндүрүүдө бир нече метод ыкма жолду пайдаланып турса жакшы болот. Жаңы теманы түшүндүрүүдө төмөнкү кемчиликтерден сак болуу зарыл. Ашыкча көп сүйлөп балдардын башын айландыруудан, өтө көп көрсөтмө куралдарды чала таасирсиз пайдаланып, окуучулардын көңүлүн пайдасыз алакты кылуу, сабак темадан тышкары маселе, сөзгө өтүп кетпөө, ачууланып кыйкырып же өтө эле монотондуу, уйку келерлик кылып сүйлөбөө, мүмкүн болушунча үндүн темпин өзгөртүп туруу. Бирөөнү тилдеп, үй тапшырмасын артыкча сурап,
Керексиз сөздөрдү сүйлөп отуруп, убакытты өткөрүп, жаңы теманы 5-7 минутада шашылып айтуу же такыр эле өзүңөр жаңы теманы окуп келгиле деп айтуудан. Жасалма сүйлөө, манера, мамиледен этият болуу. Балдар сезбейт деп куулук, алдамчылык, эки жүздүүлүк кылбоо. Үйдө өзүбүз жаңы темага даярдана албаганыбыз үчүн сабак учурунда башка бир маселени узак убакыт сүйлөп, убакытты өткөрүүдөн сак болуу. Аны да окуучулар сезип турат. Сабактан кийин бири-бирине же ата-энесине айтышат. Эч болбосо окуучулардын өз алдынча иштөөсүн уюштуруу бир аз туура болор. Стандарттуу эмес сабак өтөм деп ашыкча ролдоштуруп, кооздоо, форма показуха менен алек болуп, сабактын мазмунун жоготуп койбоо. Бир жерде отуруп алып, сабак түшүндүрүүдөн же артыкча көп жүрүп кыймыл жасоодон, бир жерде убакытты эсепсиз жумшоо, ысырап кылуудан, кыскача айтам деп чолток жетишсиз түшүнүксүз айтуудан. Демек, баардык маселеде чен өлчөм сезими болуусу керек экен. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.